Жок, отопление берди деле жок бекен ошодон бери. Жоқ. Эмне себеп? Жоқ. Жок, себебин изилдеп чыккан жоксуздар. Эмне себептен отопление иштебей калган? Мен Берди. мұның отоплениенің іштеген мұрда еменіп қойған екен, ылдый жақтан моторлар тұрады. Жаңағы емесі жаңағы воздухпенен іштей тұрған пландаштырған екен, бүтпей қалыптыр да. Анда 2000 жылдарда ошоңа чейин тұрат. Бер менен тиги Алымбек аткан музей эмне айырмасы? Бұл жер жабық емеді. Жок, Ал температура жерде шамал келіп жатты. азыр туруп колдору үшүп атпайбы? Жоқ. Берге сотрудниктер кантип иштейт? Бұл жерде сотрудниктер бұл жерде ал жер еме қойып бергенбіз. Жаңағы обогреватель. Жок, мунун отоплениясы жөнүндө мында кайрылып эме кылган жоксуздар. Канча Жок, жылдан бери иштебейт. Эмне себептен иштебейт? Мунусу жок. Мына мен жетекчи болсом эгер келем. Ушул жерде ишканада иштебей жатсам мен баардыгын териштирип чыгам. Эмне болду? Эмне себептен кайсыны иштебейт? Кайсы насос эмне болгон? Эмнеден кетти? Анан колуман келсе, өзүмдүн ичиме мен ушуну жасаганга аракет кылам. Эгер жасай албасам, анда министерствого жазам, өкмөткө жазам. Ушундай болуп атат. Мына мага мынча сом акча керек. Себеби мынау бузулуптур деген. Так, Денер Тургазович. Мына жок, бул ошол биздин зашта кылганыбыздын эмесинен ушул жер толук реконструкцияга кирип, жана 4 миллион доллардын эмесинде мына ушул дагы бар. Бул жер толук реконструкция боло турган. Ошол акчада эми ал ЮНЕСКО акча бербей койгондо эмне болот эле? бүткүл дүйнөлүк банк. Бүткүл дүйнөлүк банк ошо ЮНЕСКОнун эмесинен акча бербей койду бизге. Жок, ошону 3 жыл зашта кылдык да. Ушул жерге алып келип, кышында келишти, жазында келишти, көрсөттүк. Бизде мына кемчилдиктерибиз бар деп. Ошонун негизинде түзүлүп атат жанакы. Каражат ошонун негизинде бөлүнүп атат. 10 точкага. Бул жерде жылуулук барбы деп ойлоп система иштейт. Ошонун негизинде 2 жылдан бери 2019'dan beri ulan 6 yıl ошонун жыйынтыгында бул жер ремонт кылып жатат. Жакшы, бересиз. Же жөн эле көргөн келдиңиз. Жок, биздин эмебиз зал караучу жайбыз. Ушул жерде иштейсиз. Канчада жашыңыз? Келиңиз. Келин кириши. Жашыңыз канчада? Жастармы? Саламатсызбы? Жашыңыз канчада? Канча жашка чыктыңыз дейт. Мен бе? 55 жылқымын. Буга чейин канча жыл иштеп кеттиңиз эле? 2005 килемін ишке. Кызматыңыз эмне берди? Зал караучу. Залда иштейбиз. Ким аты жөнүңүз? Солтойда Гүлай. Солтоева Гүлай. Зал кароочу болуп оформить этилгенсиз ушул жерде? Чүйдү. Кандайсың? кийиштиңиз, алданып эмне жүрөсүң? Кантип жүрөсүңүз дейм. Вот азыр музейге киши кирди дейт, мына максат. Мен туризм тармагындагы, билбейм, Кыргызстандагы бирден бир специалист. Кандай дейсиң? Мына мен Ошко келдим. Мен Ошко келсем, Ошко келип атканда Сулайман Тоо деген нерсени, ошо музейди башканы көрбөсөм кетпешим керек да. Мен жүрөгүм ооруп калыш керек. Сулайман Тоого келип, ошону эмеге Ошко келип Сулайман Тоону көрбөй кетип калдым деген нерсе адам жүрөгү ооруп кетиш керек да. Мен туристмин, мына Чеченкөдөн келдим, ушул жерге келдим. Мен неме алам? Кышын менен. Анда муну жаап эле койбойлу музейге. Зачем анда акча жок болгондон кийин, муздак болгондон кийин, отоплениясы иштебегенден кийин, кышында жаап эле анда жайында иштете турган музей кылыш керек. Кызматкерлер деген мынагы температурада 12 саат турса, бул кыз эртең эле ооруйт да кайра. Мунун алды азыр эмне болду? Бетон турабы? Кабинетте ысык эле? Жок, чыгып эл келгенде кантип эме кыласыңар? Мына 10дон 11 болду саат. Канча киши келди азыр бери? Бүгүнкү күндө. Бүгүн канча кишини камсыз эме кылдыңыздар? Обслуживать еттиңиздер. Кызмат көрсөттүңүздөр канча кишиге? Ичиде эме иштегениңиздерби? Жок, бүгүн мына бүгүн. Бүгүн канча кишини сиздер кызмат көрсөттүңүздөр? Канча киши келди сиздерге бүгүн турист катары көргөн? Эртең мененби? Эртең менен. Сиз өз кыргызчага түшүнөсүзбү? Эч ким келе элек азыр. Канча киши болду эмеге? Мен бар жакта иштейм, мен менеджмент маркетинг бөлүмүндөмүн. Менеджмент маркетинг, эмне кылып жүрөсүң жерде? Азыр көрүп калып эле кирип. Азыр эле алып келе койду, бардыңар киргизип атат, кирип карай койгула, жанына тура койгула, Жок, чермей кийип кие коюп тура калгыла дедим да. Бу жерде киши жок. Данияр Тургазович. Эми бул Мынакей агай, мына менин сөзүм эмес бул, мынакей. Менеджмент эмне кылып жүрөт бул жерде анда? Мына азыр жөн эле келип, бул чермейди келди, кире калды. Өтүп келатып эле, кантип эле кызыгып келе калсын агай. Сиз экөөбүз эми
Bir virüstü aldап ne kılabыз айтсам? Bilesин. Бул каяктан не кылып жүрөт бул дейбели? Бул кыз ба? Мына сен естип жүргөндөй эле ушул жерде публиканы ушул жасайт бизде. Бул жасабай атат. Менин кызматым башка атат. Фейсбукка башкаларга бүгүнкү күндө ошол эме коет ушул кыз. Ким фамилия? Сен көз окшогон журналист. Канча жыл могу жердеги ушул коюлган экспозиция 20 жыл. 2099 жылы коюлган. 2000 жылы ачылган. 2000 жылдан бери өзгөрүүнү көрсөтүңүзчү мага. Мына мына жерде мен мындай бир өзгөрттүм деген нерсени көрсөтүп. Өзгөртүүнгө сиз экөөбүздүн акыбыз жок. Муну метасоветтен, академиядан бекитилген өздөрүнүн концепциясы бар экен. Мен муну таштап мына жака жылдырганга укугубуз жок экен. Булардын эмесинде. Азыр ушуну мынау жанакы жан эменин негизинде толук мунун эмесин жаңы концепция менен азыр иштелип, министрдин деңгээлинде азыр зам министр комиссиянын төрагасы мунулар толук бүгүнкү күндүн талабына эме кыла турган өзгөрүш керек. Мунулардын баары алыныш керек. Булар бардыгы турбайт. Кантип алынат эгер өзгөрүүгө эмеге уруксат Жок, уже бул мындай кардинальный эмеден кетип атат. жылдыруу болот да. Кайсы мыйзамда турат ушул жерде өзгөртпөй койт деген мага көрсөтүңүзчү кагаз өзгөртүүгө болбойт деген кагаз. Анын ичинде, заңдын ичинде өзгөрткөнгө болот. Жок, мына мисалы үчүн Капитальный строительство болсо Ош үчүндө табылган коло дооруна тиешелүү экспонаттар. Муну жылдырганга эч кимдин акыбыз жок. Муну казууда табылган экспонаттар. Баары эмнели мен бул Кудай жерден да сактап Анан тынчтык мырза, эмеде? Бул эме алганда булардын баардыгынын өзүнүн ар бир турган точканын концепциясы бар. Өзүнүн жанакы академиядан бекитилген өздөрүнүн бекиткен мунун бул жерге турист келбейт экен. Мен түшүндүм ушу. киши келбейт. Неге дегенде маалыматтын баары кыргызча турат. Демек иностранец келбейт бул жака. Бул музей эмес, бул склад. Биздин негизи эле музейлер көп эле склад болуп калган да. Склад катары сактамай болду ошол эле. Бул жака Мен азыр мына жерге киши келген күндө дагы мен билбейм кантип келип кантип көрүп эмнени көрүп чыгат кантип көрсөтөсүз. бул жака турист эч кандай келбейт. Эмнени көрсөтөсүз? Чет өлкөдөн келди, бирөө келди. Кирди дейли. Жок. Ким бар көрсөтө турган азыр мен мына англичанмын. Мен келдим. Батма. Ким көрсөтөт? Анан бул жерде азыр заманбап музейлердин барычы азыр жана цифровизацияны да колдонушкан. Мисалы экрандарда коюп, экрандар аркылуу да коюп информация. Ошолордун баардыгын сунушун берип, ошонун негизинде Бүгүн жумушка чыктыңыз, а? Берди. Иштегенде. Канчадан канчага чейин иштейсиз? Ертең біз 8:30-да келебиз. Канчага чейин? Кайра 5:30-да кетебиз, 6-га. Азыр 5:30, 6-га кетесиз. Болгон үчүн 5-ке кечетен 5-ке жылдырылды. Саат 5-те кетем. 5'te кетип атасыз. 5'ке чейин ушул жердесиз. Ооба, 5-те. Келген кишилерге көрсөтөсүз. Ооба. Бул мындай деп түшүндүрүп. Биздин өзүбүздүн жок, бул кишилер экскурсоводубуз бар. Ким кана? Гид бар, ана Кана? азыр жана кызыбыз. Кана. Гид кана. Гидибиз бар. Мен баягынкыдай окуяны мен ошон үчүн сизге чалдым өткөндө. Анда да мага таарындыңыз. Өзүнүн тиги музейдин өзүнүн эмеси бар, башка деп мына. Мен барсам бир дагы экскурсовод жок. Мен атайым бардым. Анан отуруп алып эжекем айтып атат. Ал кишинин башы ооруган жок. Ким кирип атат, ким чыгып атат. Буякты көтөрүп кетип атат. Сындыр ал телефонду чукуп алып отурат. Анан келип анан кийин сурасак, ай берди деген биз акча төлөп атабыз. Мына билетибиз. Бир экскурсовод чыгып көрсөтсүн десе, эгерде 200 сом акча берсеңер, экскурсовод даяр азыр чыгып көрсөтөт деп атат. А мындай жок деп. Мына бүгүн азыр турганымда мен келдим чет өлкөдөн акчамды төлөдүм, билетимди алдым. Мага ким көрсөтөт? бул билет алып кассада өтүп атканда ошол жерде бул антимонополиядан бекитилген өзүнүн прескурант бар. Ошол 200 сом төлөп анан экскурсовод кылат дегенби? Ошол прескурант бар. А билетти эмнеге төлөп атат анда? Эмне? Ал экскурсиясыз көрүп өзү чыгып көргөнгө ал билетти ошого төлөп атат. Бул атайын бекитилген жобо. Экскурсовод ага кошумча акча төлөп анан көрсөтөбү, экскурсия кылабы. Экскурсоводко ошондой эме турат. Мага чейинки эле талап болду. Мен келгенден кийин эме алынган турат. Мен эми сиз ал талапты бузсаңыз болот, жетекчи катары. Барып Жок, мен зарыкчылык бул туура эмес, музейдин эмесине туура эмес. Мен жетекчи катары ушундай көрөм. Акчасын төлөсөк анда 50 эмес 100 сом кылалып, ошонун ичине кириш керек дагы экскурсовод баарын кыдырыш керек деп талап кылса болот да, туурабы? Мына азыр бүгүнкү күндө тарых музейи 150 сомго көтөрүп тур. Биздикинде ошентип көтөрүп туруп, бардыгын киргизип туруп, Бардыгын ошонун ичине киргизип койсо болот. Болот. Каякта ошол. Ошентип койсо болот. Бүгүн кана экскурсовод кана мага көрсөтө турган экскурсовод кана экен. Бир экскурсовод көрсөттү. Чакырып чыккылачы экскурсовод. Келген. Өзбекстанга бардым. Анан Россияга 2 жолу барып келдим бир министр менен.
bir жанакы эмеге. Музейлер боюнча. Музейлерди өнүктүрүү боюнча нерселерге. Ошол жерден Барып бүт көрүп буем келдиңиз. куруп, башка деген бүт жанакы турникеттердин идеяларын ошол жерден алып келдим. Барып көрдүңүз. Көрүп, ошолорду оңдойлоп, жанакы стоящий, жанакы говорящий эмелерди сүйлөй турган ошолордун бардыгын. Россияныкы кымбат экен. Мисалы үчүн, азыр Өзбекстандыкын алып алсак, азыр өзүбүздүн балдар чыгып атат бул жерден. Мен Ишенкалидан Шахсапска выставканы жылдырып, алып келип бул жерден алсам, азыр местный оштон балдар чыгып атышат. Биз ушуну биз жасайбыз деп азыр Бабурдун эмесин жасап бергиле деп пробный аларга тапшырма бердим. Şimdi мага мына Ташкул Керексизов деген агабыз бар, жакшы билесиз. Ошол киши көлдө жасаганына канча жыл болду? 15 жыл болду. Жанагы көлдө турганына. Ошол киши алып барып 15 жыл мурун койгон. Манасты айттырып, башканы айттырып, таштардын ичине колонкаларды коюп, баягы гипстен жазатып туруп чыгарган. 15 жыл болду. Биз Санкт-Петербургдан издеп не кылабыз? Мана тушул турган Манас Ордодо таласта сиз жылына барып көрүп атасыз. Алар менен мамилеңиз бар, башка бар. Таласта Манас Ордодо турганына 5 жыл болду. Биз Питерден издеп жүрөбүз. Манас Ордо былтыр койду. Ал жаңылык эмес. Жок, былтыр ал жаңылык эмес. Жаңылык Мен эмес. Үңкүргө да койдурдум. Азыр Бабурга да Турган койдурдум. ичиндегини көрдүк. Ну ал жаңылык эмес. Жаңылык эмес бул. Петербургтан издеп келе турган нерсе эмес. Жок, ошол чет өлкөгө ар бир интерактивный жанакы кыймылдаган движенияны жасай албайт да. Ал аудио жаңылык эмес. ал Аудио жаңылык эмес. башка. Мына Ал мисалы жанакы мен берке буем группта бир жанакы Петр бирден сүйлөткөн 1,5 мүнөттүк эмеси бар экен. Мындай карасаң, ошого каяка бассаң, ошого карап туруп сүйлөп берет экен. Даже музыка жок ешкандай. эчтеке жок. Анан Берден ана мындай болуп ага, мисалы мен мына чет өлкөгө барам да. Ошонун өзү 1,5 миллион доллар турат. Түшүндүм. Мына мамлекеттен мен чет өлкөгө барып атам. Мамлекеттин бюджетинен кеттим, туурабы? Музейден ошол министерствонун бюджетинен алып барып келдим. Бизде мындай болуп атат да, эң жаман жери. Чиновник барат чет өлкөгө. Ой, укмуш экен, тиякта мынтип кеттир деп келебиз, бирок эчтеке жок. Бияка алып келип жасай турган эчтеке жок. Эч нерсе алып келбей жатабыз да. Маселе ушунда да. Жетекчи катары баргандан кийин алып келбей жатат да, биякачы. Жөн эле барып эле турист катары көрөт, кайра келет. Сиз ошол жерге барып келгенден кийин Жок, мен турист катары эмес, ошонун баардыгын алып келип бул жерге ошону чегинип киргизип атабыз да. Ошол деп атат да. Киргени канакен. Бир нерсе көрсөтмөкчү, мен ушу жерге бул Данияр. Мен ушу жерге жетекчи болуп келдим эле, мен ушунда Данияр Тургазович, бул жерге сиз жетекчи болуп келсеңиз дагы азыр мунуларды кыймылдата албайсыз. Ушундай маселе. Себеби бул концепция менен бекитилген нерсе. Концепция менен бекитилген нерсе. Биз азыр концепция толук өзгөрүп, академиядан, министерстводон бардык башагын өзгөргөндөн кийин, анан бардыгыбыз чогулуп ошол жерде. Бул жерин мындай кылабыз, бул жерин мындай кылабыз деп туруп, кайра башынан түзүп чыгышат. кыймылдаттырабыз агай. Кыймылдатышыбыз керек эмес. Кыймылдаттырабыз. Ким келсе кыла албайт деген сөз ал эң туура эмес сөз. Жок, азыр муну өзгөртө албайбыз. Мен биринчи келсем ушул жерден. Мен моногунун отоплениясына коңгуроо какмакмын. Биринчи эле жылы. Жок, отоплениясы ошо. Эмне себептен иштебей калды? Каерден бузулду? Кайсына асоос? Мен изилдеп чыкмак. Жок, анан коңгуроо көтөрмөкмүн маселени. Изилдеп чыгып, бул жер кызычып алган талай скандалы бар. Менден мурдай мурунку жетекчисин ошо кыркып кетти, башка алып кетти деген бардык нерсеси. А биз ошонун нерсесин бардыгын чуручу кылбай алып келип, жанакы бул жерге акча бөлүнөт дегенден кийин биз ошонун нерсесине киргиздик да, ушуну толук бул жерде ремонт кылган. Сулайман, мен ушул жерге барып мурда ошко биз келип эле кетип эле жүргөнүбүз болбосо мындай жүргөн эмеспиз да. Мен келип көргөндөн кийин көзүм жетип атат. Сулайман тоого $1 миллион салсак, акча салсак, бул 1 жылдын ичинде кайра $1 миллион актап бере турган жай да, долбоо. Бул ушундай жер. Мүмкүнчүлүгү бар. Акча канча салса ошончон чыгарып берет. Биз ошону кылбай атабыз да. Кылынбай келген, эми жасала баштады. Эми жасала баштады. Себеби мына мен элементарный тиги айналасын тозгон эмелерде ошого бүңкү каражат бөлүнө элек да.